Жалал-Абад шаарынын борбордук бөлүгүн тейлеген Куличевая көмөкчөрдөнү күз-кыш мезгилине болгон даярдыктар июль айларында башталып отурумдук ремонттон өткөрүшкөн. Азырынча улуттуу деп айта турган маселе жаратчу көйгөй жок. Эски шаар дегенде бул жагы обул администрация, мэрия, обул больницаны тейлеген подстанция, андан сырткары 8 миңден ашык керектөөчүнү электроэнергия менен камсыз кылып бөлүштүрүүчү көмөкчөлөр болуп эсептелет. Азыркы учурда ошол ремонттук жумуштар аткарылды. Баардык ошо график менен жумуштар аткарылды. Буюрса кышка даярдык боюнча жумуштар кызуу жүрүүдө. Жаңы конуштар көп кабаттуу үйлөрдүн түшүүсү менен жылдан жылга абоненттердин саны өсүүдө. Маселен өткөн жылы эле 5000 жаңы керектөөчү кошулган. Ошондуктан да жыл сайын оңдоп түзөө иштери кызуу колго алынат. Өкмөттүн 220-токтомунун күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча план негизинде бир нече алуу иштер алып барып атабыз негизинен. Анын алкагында ошол токтомдун алкагында биз ушул азыр турган Төрөбаев 220 көмөкчөрдөнүбүздө ушул жылдын эме пландуу жумуштарды толугу менен аткардык. 7 айдын жыйынтыгы менен бул жерде автотрансформаторлордун 2 автотрансформатор толугу менен ремонттөдү. Андан сырткары жанагы 110 линиядагы 220 киловольт чыңалуудагы электр жабдууларды толук өткөзүп алдык. Күз-кыш мезгилинде болгон даярдыктар өз деңгээлинде болуп жатат деп айтылган менен табияттын шарт ыңгайына карап авариялык өчүүлөр орун алат. Андан калса техникалык мүмкүнчүлүктөр жакшы эмес. Дээрлик көпчүлүгү 30-40 жылдан бери колдонулууда. Бул тараптан алганда аракет бир гана тармактан эмес, керектөөчүлөрдөн да электр энергиясын тарамжалуу пайдалануу болсо дешет. Үнөмдөөгө чакырат элек да. Анткени жылдан жылга мына керектөөчүлөрдүн саны да көбөйөт. Андан сырткары ошол керектөөчү ар бир керектөөчүнүн электр энергияга болгон муктаждыгы да өсөт да, өзүлөрү белгилүү болгондой. Ошого колдон келишинче үнөмдөөгө чакырат элек да керектөөчүлөрдү. Учурда кыш камылгасы толук бүтө элек. Атайын түзүлгөн графиктин негизинде иш алып барылууда. 6 айдын жыйынтыгы менен алганда даярдык иштериндеги пландык аткаруу 100% түзгөн. Эске салсак, Жалал-Абад облусунда жалпы 250 миңден ашуун абонент бар. Гүлжина Мындоева, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.